Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радио Клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. 21 октябрда дүйнө жүзүндө эмчектин рак оорусун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Адистердин белгилешинче, онкологиялык оорулардын ичинен эмчектин рак оорусуна чалдыккандардын саны алдыңкы орунда турат экен. Өлкөдө жыл сайын бул оору 600дөн ашык аялда аныкталат экен. Бир айлык иш-чаралардын алкагында жыл сайын Бишкектеги маммологиялык борбордо шаар тургундары жана меймандар үчүн ачык эшиктер күнү өтүп келчү эле. Быйыл кандай болуп атат? Эмчектин рак оорусу боюнча жагдай кандай? Ушул багытта биз бүгүн сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы маммология борборунун маммолог дарыгер Ибрагим Алиев, ошондой эле Эркене коомдук фондунун жетекчиси Алайгүл Сабырбекова катышып жатат. Саламатсыздарбы? Ибрагим мырза, жыл сайын биз ушул мына айтып атпайбызбы, 21 октябрда эмчек рак оорусун алдын алуу боюнча бир түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп, анан бул багытта дагы улуттук онкология борборунун маммология борборунда жыл сайын ачык эшиктер күнүндө уюштурчу элеңиздер. Быйыл албетте андай иш-чараларды өткөрүүгө пандемия шарты буга жол бербей турат. Эмчектин рак оорусу боюнча абал кандай? Эми биз жана тажы вирусуна байланыштуу быйыл жылдагы өткөргөндөй акцияларды өткөрө албай калдык. Ачык эшик жана күлгүн октябрь күнүнө карата эме кылып өткөрчүбүз. Мурда акысыз шаардагы мекемелерден аялдарын акысыз текшерип, анан социалдык эмелер боюнча, сын бийлер боюнча анча-мынча эмелерди өткөрчүбүз. Биринчи профилактика боюнча. Быйыл ушул жанагы эпидемиологиялык ситуацияга байланыштуу андай эмелерди өтөрө алган жокпуз. Эми бейөкмөттүк уюмдардын жардамы менен эме кылабыз окшойт. Жөн эле жанагындай профилактика боюнча маалыматтарды эле чыгарып, ошол боюнча эле эме кылабыз. Эмне дегенде, азыр биз деген көп кишини жанагынтип чогултуп эме кылганга эме жол бербейт. Санитардык нормалар жол бербейт. Быйыл чынында эле кыйыныраак жыл болуп атат баарыбыз үчүн. Эми азыр дагы көрүп атабыз, кайрадан ушу оорулар көбөйүп атат деп, коронавирус мененчи. Ошондуктан мында доктор Ибрагим айткандай, көп нерселерден баш тартып атабыз да. Биринчиден ушу аялдарды келгиле деп чакыргандан дагы коопсузданыпчы. А бирок бул октябрь айы, бул маалымат таратуу, бул өзүңдүн ден соолугуңа дагы бир жолу көбүрөөк кара дегенге мындай эскертүү айы да. Бул 1985 жылы Америкада эң биринчи жолу ушундай бейөкмөт уюму менен башталып рак жөнүндө сүйлөп баштаган. Биз ошондо Американын аялдары менен дагы кездешип айткан, биз ойлобогула, силер эле ушинтип уялып эмчек жөнүндө мындай айта албайсыңар деп. Биз дагы газетага жазгандан тартынчыбыз депчи. Анткени бул чынында эле мындай, кандай десек, жеке эле аялдын ишиндей деп сезилет да. А бирок мындай караганда бул үй бүлөнүн, ал эмес мамлекеттин маселеси да. Анткени доктор Ибрагим айтпай, бул биринчи орунду ээлеп келатат депчи. Чынында эле баардык рактардын арасында эң биринчи орунду дайыма ээлеп келет. Ооруган жагынан дагы, кайтыш болгон жагынан дагы. Бирок докторлор айтат, бул сырткы рактарга кирет депчи. Анткени аны кол менен сыйпалап тапса болот, көз менен көрсө болот депчи. Аны үчүн аппараттын дагы мындай кереги жок кез убактарда. Бирок ошондо караганда биздин 41,5% кеч аныкталып атат. Бул 3-4 стадия деп, аябай ушундай терс көрүнүш бар да Кыргызстандачы. Демек, дагы деле бул мындай көрүнүш бар экен да. Бизде буга чейин айтылып келген болсо, дагы деле ушул жоюлбай жатабы? Аялдардын өзүнүн бир ден соолугуна болгон мамилеси өзгөрбөй жатабы? Мен оюмча мамилесинен дагы эмес, мындай мүмкүнчүлүгү абдан чектелип атат да. Бул жерде түрлүү мүмкүнчүлүктөрдү айтсак болот. Биринчиден, ушу маалымат жок. Эгер маалымат бар болсо дагы айбдан коркунуч бар. Биз жана паника болдук го, коронавирус дегенден баарыбыз коркуп, керек эмес дарылар менен дарыланып. Бул жерде да ошондой бар да. Бир эле ошо залал шишик, рак деген сөздү дагы аялдар тергеп атын айткысы келишпейт. Анткени жана жаман оору деп айтышат. Бирден коркунуч бар да. Экинчиден, биз айтып атпайбызбы, ушул 41% деп, ал адамдар айыга албай калып атат да.
анан кийин канча уже одногодичная летальность деп коет, ошо 1 жылдын ичинде диагноз коюлгандан баштап 1 жылдын ичинде кайтыш болуп калгандардын пайызы бизде канча ошо рактан? 60-70% болуп кетет. Ошо көрдүңүзбү? Кеч кайрылгандар боюнча. Ошол 3-4 стадиялар боюнча. Да, алардан 1 жылга жетпей эле кайтыш болуп калган үчүн ошо мындай коомдун арасында ушундай түшүнүк пайда болуп калат да, бул айыкпай турбайбы дегенчи. Себеби деген айыккан адамдар мен айыктым деп айткысы келбейт. Алар жашырат, мындай стигма бар да, бул уят, айтпыш керек депчи. А биз ошол бул айда ошол жөнүндө айткыбыз келет. Айыккан аялдар мен айыктым деп башкаларга бөлүнүшүп, мына көп жылдан бери мен жашап келатам, анткени мен эрте аныкталганмын деп. Бул жерде ушул эрте аныкталса, анткени мына биз нулевойдон 4 стадия деген бар да. Анан ошо нулевой 1 стадияларда табылган аялдарчы 100% айыгып кетет да. Алар биз ошого абдан мындай аракет кылышыбыз керек да. Анан ошо октябрь бул гүлгүн айы деп ушу Америкадан башталган, бирок азыр бүт дүйнө жүзү боюнча ушул айтылып келет да. Анткени гүлгүн бул гүлдүн, жаздын жана аял заттын мындай мээримдүүлүгүн көрсөтөт да. Анан ошол менен рак экөө такыр келишпейт да. Ошондуктан бул ошого ракка каршы ай экени билинет да. Анан бул жерде эң биринчиден мындай айтпай эле койсом, ойлоп койсом анан ооруп калам дегендер да бар да. Биз көп адамдар менен жолугуп сураштырабыз да. Анан кой ал жөнүндө ойлобош керек, ойлосоң ооруп каласың деп айтышат. Же болбосо кандайдыр бир өзгөрүүлөр табылып калса, анда биринчиден доктурдан баш тартып, анткени онкология деген сөздөн коркуп, алар табыптарга барып туруп алышат. Анан абдан өтүшүп калганда келип калып атышат да. Ошондуктан айыкканы дагы, ыкмалары дагы, кыйыныраак дагы, оор дагы, кымбат дагы болуп кетет да. Эгер эрте аныкталса, мына сиз айтсаңыз, доктор, ошо эгер эрте келгенде кандай болуп айыгат? Эми эрте келгендердин немесине, статистикасын эле карап көрсөк, 1-2 стадиядагылар, допустим, 1 стадия менен келгендер 95% айыгып кетишет да. Анан 2 стадиядагылар 85-тен жогору пайызы айыгып кеткендердин. Бул анан стадиясы жогорулаган сайын естественно немеси азаят да. Бирок эмне себептен ушу эрте келбей жатышат? Мына Талайгүл Сабырбековна айтып аткандай, аларга бир же мүмкүнчүлүктөрү болбой жатабы, же бир жанагындай табыптарга кетип калып, ошолор менен алаксып кетип атабы? Анан 1 стадиясында бир белгилерди берет да, сөзсүз. Эми мындай да, биздин элдер ойлойт да, если мен ооруум эме болсо, эми мен ооруум жаман оору болсо оорумак депчи. Эң биринчи жаңылыштык ошондо болуп атат да. Нулевой 1 стадияда эчтеке болбойт. Жөн эле кээде аялдар колума бирдеке урунчу деп коет. 2-3 жылдан бери эле жүрөт, бирок чоңоюп атат деп коет. Бирок менде ооруп, кыйнап жанын кыйнабайт. Биринчи ошол эң ошол эмеси, ошол эме болуп атпайбы? Белгилери жок болот. Мындай көзгө көрүнгөн же болсо колуна урунгандан башка эчтеке аны неме кылбайт. Мындай бир жанын кыйнап, оорутуп, анан ойлой беришет да, менин ооруум мындай бир жаман оору болсо, оорумак, бирдеке болмок деп анча маани беришпейт да. Ушул жерде жаңылыштык болуп атат да. Биз ушул жанагы эмелерге профилактика боюнча эме кылганда же региондорго барганда постоянно айтып келебиз. Эмне өзгөрүү, бир кымындай өзгөрүү пайда болсо, кайрылгыла деп. Эмне дегенде айтып атпаймынбы, ал оорутпайт да. Биздин эмеле ошол мындай бир критерий биздин эл үчүн. Бир жаны кыйналып жатып калыш керек да. Ошондо жаман оору деп ойлошот да. А так 1 нулевой стадияда эчтеке эме кылбайт. Жөн эле колуна урунат, даже кээ бирлер колуна деле урунбайт. УЗИден же болбосо рентгенге түшкөндө мындай бирдеке чыгып калат. Анан кийин бул шурудай болгон бир тоголок нерсе. Да, тоголок мындай бир катуу нерсе. Анан да деменин дагы жанагы ошол жерде көргөн адистерден дагы аябай эме мындай көз каранды да, ошол любой нерсени, мындай жок нерсени көрсө айтыш керек да. Сөзсүз барып туруп немеден текшерүүдөн өт деп. Анан кийин биз эси эрте ошол жанагы 1-2 стадияда келсе, анын эмчегин
айыгып кетет, еще деги эмчегин сактап калганга дагы немеси мүмкүнчүлүк бар экен да. мүмкүнчүлүк бар да. Азыр деген жаңы операциялар, жаңы методдор бар, алар боюнча дарыласа биз мурда бир 5-6 жыл мурун бүт толук сүт безин алып салчубуз неме болгондо. Азыр уже ошол биринчи экинчи стадиясында элеби? ооба. Азыр уже тактика жанагы протоколдор өзгөрүлүп, башка өлкөлөрдөн биз дагы тажрыйба алмаштырып, ошол уже далилденген да, анда сөзсүз эле алып салбаш керек. Анын эми түрүнө жараша болот да. Жанагындай узловой форма тегерегинде бездерине чейин жетпеген болсо, тамырлабаган болсо, ошол оору жерин эле алып туруп, анан кийин химия лучевая терапия алат дагы, айыгып кетип, даже жаш кыз келиндер бар, андан кийин төрөп ошол эмчеги менен балдарын эмзип неме кылган бизде деле бар ушундай оорулар. Демек биринчи экинчи стадияда сөзсүз түрдө ал 95%га чейин айыкканга мүмкүнчүлүк бар, 95%га чейин айыгат. Айыкканда дагы жеңил айыгылат да, мына эмчекте дагы сактап калышат. Бул хирургиялык жол мененби? Жок. Бүт эми аны ар бири индивидуальный. Азыр деген онкологияны дарылоо персонализация деп койгон. Ар кимдин оорусу бүт эле баарын бирдей конвейерде эмес да. Ар кимдики өзүнчө индивидуально каралат да. Анткени бизде азыр лаборатория иммуногистохимия иштеп турат. Аякта реактивдер бар. Аялдарды биринчи биопсия кылат, же болбосо кичинекей тканьды алып, анан ошол жерден аны аябай изилдейт, терең изилдейт дагы. И бул аялдыкы мисалы гормон положительный экен, мунуку отрицательный экен, мунуку мындай деп, анан ошого карата тактикасы бөлөк болот. Рактын түрлөрүнө жараша лечение болот. Анан мисалы бар эле 100 киши рак, эмчектин рагы деп коелу да. Ошонун жарымы мисалы биринчи химиотерапия алып туруп, анан операцияга барат. А башкалары биринчи операция болуп, анан химиотерапиянан нур терапияга барат. Ушундай болот да. Бул стадиясынан дагы, формасынан дагы төрлүү. Анткени онкология бул абдан бат өнүгүп аткан мындай илимий жактан караганда өтө тез өзгөрүлүп турат да. Ошондуктан ар дайым дарылар дагы баары тең өзгөрүлүп турат. Ошондуктан доктурларга ишениш керек да. И мындай эртеңки күнгө коюп койбой, бүгүн барыш керек. Эгер кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо. Эми бирок ошол өзгөрүүлөр жөнүндө айтсак, чынында эле көп канча биз аялдар менен да сүйлөшөбүз, ошол айтат, мындай эле бир кичинекей эле бир ушурдай болгон неме болчу депчи. Анан карап жүрө берет, ал өсүп кете берет. Анан доктурлар келип айтат, силер эмне выставкага көрсөтмөгө даярданып атасыңар, өстүрүп муну эмнеге чейин буга чейин жүрдүңөр депчи. Анан айтсак, айтат, кээ бирлери ошого маани бербейт, кээ бирлери коркот, кээ бирлердин каражаты жок алыстан келгенге, Бишкекке жашаганга, кээ бирлерди болсо ошо диагностикага да акча төлөш керек да. Аларды көтөрө албайт да. Эми уюмду сатышым керек, картошканы чогултуш керек, анан барайын деп ушинтип жүрө берет да. Анан кийин убакыт өтүп кетет да. Негизи колдон келишинче канчалык эртерээк келсе ушунчалык жакшы. Бирок кээ бир симптомдорда ушул жерден мүмкүнчүлүк эметип айтып кетиш керек. Биз айтабыз, анткени бизде скрининг программалары жок, эрте аныктоо программалары жок, саламаттык сактоо жактанчы. Ошондуктан ар кимдин ден соолугу өзүнүн колунда, ар бир аялдын. Колунан эмне келет? Ай сайын бир эле убакытта атайын ыкмаларды колдонуп, эмчекти өз колу менен текшерип көрүш керек да. Эгер ошондо жаш кезинен баштап эле 18 жаштан баштап ар дайым өткөзүп турса, бул мындай сенин тиш тазалагандай эле правила болуп калат да, эреже. Аны текшергенде сен билип каласың, нормаңда эмчектериң кандай, формасы кандай, үрпү кандай, өңү кандай экенин билип калат да. Анан эгер ошол жерде кандай бир өзгөрүү болгондо, аял эң биринчи өзүн сезет. Биздин доктурлар айтып жүрөт. Колу менен сезет, колу менен кармап эле. Почти 80% силер айтасыңар, өздөрү таап келет депчи. Кол менен эле сезет да, мына манжалар менен алып эле акырын мынтип кармалап сыйпалап көрүш керек. Төшөктөн ойгонуп туруп атканда же душта түшүп атканда же күскүнүн жанында өзүнүн формасын карап, эки эмчеги бири-бирине окшошпу?
үрптөн эчтеке чыккан жокпу, үрптүн кызарган жокпу, эч кандай мындай катмарлашкан жокпу, бири чоңоюп бири кичирейип же болбосо териси тартылып кеткен жокпу. Анан жанагындай сыйпалап көргөндө эч кандай мындай шурудай болгон бир өзгөрүүлөр, катуу нерсе пайда болгон жок. Ушул эле. Эгер ошону байкап калса, рак болсо бир күндө эле өсө калбайт да. Ал деген жылдап өсөт, 10 жыл өсөт да, жанагындай чоң стадияга өтүш үчүнчү. Ошон үчүн ар бир ай сайын өткөзүп атканда бир күнү дагы табылып калат да. Ошондо табылганда эртеңки калтырбай доктурга барып, кеңешип, эмне кылайын, направление алып, барып УЗИге, жок дегенде УЗИге түшүш керек. Азыр болсо эң биринчи диагноз коюучу нерсе, негизи мүмкүнчүлүгү эң чоң бул маммография. Бул эмчекти рентгенге тартуу деген да. Бирок маммографияны кайсы учурда сунуштайсыздар? Аны циклине жараша болот. Если этекири келип аткан эмелер болсо, ошо башталган күндөн 7 күн санап туруп, анан кийин бар 7 күндөн кийин бара берсе болот. 5-7 күн деп неме кылынат да, стандарт. Мисалы бүгүн месячный келсе, башталса, анда 5 күндү санайбыз, 5-7 күн санайбыз, дагы 5 күн кошобуз, ошол күндөрдүн ичинде эң ыңгайлуу болот. И жанагындай өзүн өзү текшерүү дагы ушул маалда болот да. А эгер климакс келсе уже, анда любой күн. Любой эле күн бар. Ар бир айдын бир эле любой күнүндө өзүн текшерип турса. Дароо эле азыркы учурда ыкмаңар ушундай болуп атабы? Дароо эле маммографияны сунуштап атасыздарбы же ага чейин жанагы УЗИ аппаратынан дагы өтүш керек болобу? Негизи эле өзгөрүү пайда болсо, эмеге келиш керек, да. Адиске келиш керек. Маммолог көргөндөн кийин, маммолог ошол түрүнө жараша анан кийин эмнени өтүш керек, маммолог айтат. Анан жанагы жаңылыштыктардын бир немеси бизде жаш кыздар келип мен маммография өтөм дейт. Ошо. Анын эмеси барса мен убактым жок, мен маммография өтөм кетем деп. Эми адистер аны деген оюнан чыгарган жок да. Бул деген рентген облучение, аларга жаш кыздарга болбойт, нежелательно. Ошон үчүн биз биринчи неме кылабыз, көрүп туруп, показания болсо, анда неме кылабыз, жиберебиз. Негизи 40 жашка чейин маммографиядан өтпөш керек. Анткени эмчектер абдан жаш да, аларда железистая ткань аябай катуу болот да. Ошондуктан доктурлар биринчи УЗИ кылат, же болбосо жанагындай сыйпалап көрөт, пальпация кылып көрөт. Андан кийин гана анан. Чынында эле көп кишилер биз маммография деп атып аябай эме кылып турбуз, маалымат таратсак, жаштар дагы мен да өтө коеюн депчи. Жок, только 40 жаштан өйдө. Ага чейин болсо доктордон направление алып, алардын эмесин көрүш керек. Биринчи, экинчи стадиясында, мисалы, эгерде сиздер диагноз коесуздар да, мына биринчи стадиясы экен же экинчи стадиясы экен депчи. Анан ошондон кийин анан сиздер айтып аткан маммографияга баруунун кажети барбы? Жок, ал деген ошо абсолютно өтүп аткан стадияда болот ал. Ал уже биринчи, экинчи стадия коюлган болсо, ал УЗИ, возможно, демени дагы маммографияны өткөн, биопсиянын бир түрүн өтүп, ошол мындай такталып, анан кийин уже неме коюлат, стадиясы коюлат. Биз деген рак деп койгондон кийин анан стадия коебуз. Рак деп деген диагноз коюлганга чейин биз стадия кое албайбыз. Стадиясы бүт бардык жагынан каралып чыгат. Андай биопсиясы да болот. Анан жана бездерди да көрөт, анан маммография, анан рентген тартат, башка органдарды да көрөт, эч жака жайылып кеткен жокпу депчи. Негизи мен айткым келет, ошо элдин арасында түшүнүк жакшы пайда болуш үчүнчү залал шешек бар, залал эмес шешек бар. Вот экөөнүн айырмасында залал эмес шешек, ал өзү көлөмү чоңой болуп кете берет, бирок ал эч жака тарабайт да. А залал шешек, ал өзү кичинекей болсо дагы башка жака жанагындай өзүнүн клеткаларын таратып ийет. Анткени кан аркылуу, лимфа аркылуу, же болбосо өзү да өсөт да. Ошонун мындай кандай десем, күндүн мындай нурларындай болуп чачырайт го, ошондой болуп ал да чачырап баштайт. Ошондон анын эмеси злокачественный деген ошол сөздөн чыгат да. Анткени башка клеткаларга, башка органдарга тарап кетиши мүмкүн. Ошондуктан эрте аныктоо абдан маанилүү. Бул жерде убакыт абдан көп нерсени чечет да. Жалпак тил менен айтканда тамырлап кетиптир деп коюшат. А так илимий аты метастаз кетиптир дейт го. Эменин залал шишиктердин эң эмеси бул
жана кооптуу коркунучтуу эмеси метастаз берген эле. Анан биз азыр айтайын дегеним мобилдик маммограф алып келгенбиз да, аны ушу саламаттык сактоо министрлигине берели деп 3 мындай келишим түзүп, азыр ушундай убакыт болуп атат. Ушу ковид болгон үчүн дагы саламаттык сактоо биз азыр колубуздан келе элек, силер иштетип тургула, анан биз алабыз деп атат да. Ошондуктан быйылча азыр Эргене колунан келишинче иштетип атат. Бирок сөзсүз түрдө ушу биздин онколог адистер кошулуп, булар окуп чогуу болуп атабыз да. А негизи ушул онкологияга берилеби же министрликтин өзүнө берилеби, ушулардын машинеси да. Азыр эми Токмокто иштеп атат, анан дагы Чүй району область боюнча ар бери жылып иштейт. Бүгүнкү күндө маммографиядан 300гө жакын киши өттү. Анын ичинде бир залал шишиги табылды го, формасы азыр биздин доктурлар айтып атат, ушуну карап атышат да, аныктап атышат. Эми маммографияны дагычы эмне үчүн жакыныраак алып барыш керек? Анткени көп кишилерде, мен жана айтып кетпедимби, мүмкүнчүлүктөрү чектелген, келе алышпайт, убактысы жок, балдарын тыштай албайт, ушундай. Бул системалык подход. Анткени биздин онкология борборубуз Бишкекте гана бар, Ошто гана бар, а башка жерлерде жок. Ошондуктан ошол жерде иштеген доктурлар жанагындай пальпацияны кылганды үйрөнүп, азыр ошондой проект жүрүп атат. Алар мурунтан эле уже 10 жылдан бери эле үйрөнүп келатышат. Ошо билет да. Анан биздин ошо эме ишибиз элге маалымат таратуу. Бул жерде швейцариялык проект да бар. Инфекциялык эмес ооруларга, жугуштуу эмес оорулар боюнча проекти бар. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Бишкектеги офиси баары тең кошо партнер да. Анан алар дагы ушул маалыматты таратып, жанагы айылдык комитеттерди, ден соолук комитеттери аркылуу кандай симптомдор болгондо доктурга кайрылыш керек депчи. Анан баары эле маммологияга келе албайт. Бул хирургтар, оперирующий хирургтар жарым күн операцияда болушат, жетише албайт да. Ошондуктан бияк бүт жардамчы болот. Алар пальпация кылат, анан жана ыкмаларды менен эметет, анан аныктап, анан керектүү болсо маммографияга жиберет. Анан аяктан мондай классификациясы бар. Булар здоровый экен, кала берсин. Булар болсо подозрение бар. Эми ошондой подозренияларды уже маммологияга жиберебиз да. Аларга направление берет доктурлар, айылдык доктурларчы, райондук доктурлар өздөрү жазып, биз муну кылдык, мындай обследование кылдык, мондайларды биз подозрение кылып атабыз деп, анан ушул аялдарды жиберет. Анан орто жолдон көбүнчөсү жоголуп кетишет да, кандай десем, башка жакка кайрылып кетет, анан жолсо барбай коет. Ошондуктан бүт телефондорун алып, биз кайрадан чалып бардыңызбы, же жеттиңизби деп, анан онкология менен дагы байланышып, силерге бардыбы, келдиби депчи. Кайтарым байланышты уюштуруп турбайсыздарбы? Да, атайын ошондой база кылып атабыз да. Анан ушул пока 300 киши өттү, ушул 300 кишинин бүт данныйлары бар. ННН телефондорунан бери. 300 киши кайдан өттү деп атасыз? Токмок шаарынан. Токмоктон эле. Токмок шаарынан. Сиздер көп бүт региондордун баарын кыдырчы элеңиздер. Демек азыр Токмок шаарында экенсиздер. Азыр биз ошол жерден бүт баарын модельди кылып алалы деп атабыз да. Анан ал жерден жанагындай базага түшүрүп бүт баарын. Биздин ошибкаларыбыз да ошол жерден көрүнөт, кайсы жерден туура, кайсы жер туура эмес. Анан онкологиядан, КГМ-ИПКдан дагы гинеколог, онколог да кошулду да. Сразу 2 рактын түрүнө. Алар ошол жерде гинекологдорду ошол эле жерден окутуп атат. Ошо мобильный маммографтын ичинде 2 кабинет бар да. Бирөөсү рентген тартат, бирөө гинекологдор карайт. Анан бир жума окутуп бүттү. Эми ошондон кийин ошол местный гинекологдор иштеп баштады. Алар да бирдемке тапса, бүт баарын направление менен уже бүт биздин борборго, онкология борборуна жиберет да. А биякта уже анализдер булар рекомендациясын берет. Эгер диагноз коюлса, коюлду деп, а эгер жок болсо рекомендациясын муну кылгыла деп кайра жиберет да. Анан ушул эгер өзүн жакшы көрсөтсө, менин оюмча Кыргызстанда мындай мобилдиктер эмелер көп болуш керек да. Анткени бул мындай мүмкүнчүлүк түзөт да. Айылдагы жашаган адамдарга ушу бийик технологиядагы
эмелер обследованияларга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк пайда болот депчи. Ибрагим мырза, мына азыр дарылуу ыкмалар дагы улам күн өткөн сайын заман талабына жараша өзгөрүп атат деп айтып атпайсызбы? Анан кийин кайсы учурда сиздер жана хирургиялык дарылоону жүргүзөсүздөр, кайсы учурда мындай препараттар менен дарылоо ыкмасын жүргүзүп жатасыздар? Азыр кандай болуп атат өзгөрүүлөр? Кайсы негизи жанагы 3-чү, кээде 4-чү стадияга чейин почти бардык оорулар операция жолу менен эме кылынат. Жалаң эле операция жолу менен эмес, жанагы стадиясынын түрүнө жараша, шишиктин түрүнө жараша хирургия методуна кошулат да. Биринчи стадиядагылар, допустим, эме болот да, операция болгондон кийин химиотерапия эле алат. Жанагы тегерегиндеги бездери таза болсо. Эгерде неме болсо, уже бездери кошулган болсо, бул уже экинчи стадия болуп кетет. Экинчи стадияда хирургияга химиотерапия кошулат. Химиотерапия возможно неме менен чогуу болот да. Нур терапиясы менен чогуу болот. Бул жана айтып кетпедик, бул персональный болот да. Ар бир индивидуальный подход, ар бир оорунуку. Жанагы залал шишиктин кайсы, эмчектин кайсы бөлүгүнө жайгашканына дагы неме кылат да. Бул ошол жанагы дарылоо методун өзгөртөт. Допустим, жанагы внутренний квадратын болуп калса, ички квадратында болуп калса, ал жерде деген, допустим, эмчеги полностью алынбаса, ал жер алынгандан кийин ал жерде сөзсүз нур кошулуш керек. Биринчи стадия болгон күндө деле. Эмне дегенде, ал жерде деген лимфоотток башкача болот, чем наружный квадратына карагандачы. Эми аны бул деген уже жанагы рак коюлгандан кийинки бул немелер да, проблемалар. Бизге азыр деген эң башкы эмебиз эле ушу айтып эле келатабыз, ошо ранняя диагноз, эртерээк табуу эмесини бир калыптандыра албай атабыз да. Вот Талай Гүлжа айтып келип атпайбы? Мына биз канча жылдан бери уже сиздер менен чогуу уже мен ал кезде жаңы врач болсом, азыр уже 20 жыл өтүптүр. Ошондон бери барып жүрөм. Ошол самообследование деп эле жүрөбүз, бирок мындай бир жылбайт да. Биз аракет кылабыз, жанагы биринчи уровендеги эмелер, алар көңүл кош болуп калат. Же болбосо ал жердеги дагы адистерден көп нерсе неме кылат экен. Алар жанагындай көңүл коюп, мындай бир неме болсо, мындай кызыктар болсо, мындай көбүрөөк ошо эртерээк немелер табылат экен. Анан калса ар бир аял заты өзү дагы кызыктар болуп, өзүнүн ден соолугу үчүн, анан кийин жана жарым жылда бир болсо дагы мындай бир өзү эле текшерилип коюш керек деген маселе турат да. Мындай неме кылып атабыз. 35-тен 45-ке чейин бир жолу, 45-тен 65 жашка чейин 2 жолу келип, жок дегенде маммологду жөн эле осмотрга келип туруш керек. Жок дегенде. Идеалдуу варианты ошо келип көрүнүп, еще УЗИ өтүп турса, андан дагы жакшы. Биз ошого дагы неме кыла албай атпайбызбы? Элди көндүрө албай атабыз. Башына түшкөнгө чейин эч ким неме кылбайт экен. Анан кийин келгенден кийин оңой эле турбайбы? Ушуну эмнеге айтпадыңар дейт. Анан айтабыз, биз деген муну 20 жылдан бери какшап келатабыз. Силер укпасаңар, биз эч жерден укпап турбуз. Чынында эле көбүнчөсү маалымат жетпей калат да. Анткени ага көңүл бурулбай калат убактысында. Бизде вот доктор Ибрагим туура айтып атат да, биздеги поликлиникадагы жана үй бүлөлүк дарыгер тобундагылар абдан аз эме көңүл бурат да. Негизи аларды барды да мындай доврачебный кабинет деп коет. Ошол жерде бүт баарын бир жолу бир жылда жок дегенде аялды ошо караш керек. Гинеколог караш керек. И эмчекти пальпациялап текшериш керек. Бул сөзсүз түрдө ошо эрте аныктоо программасына кириш керек да. Анан алар башкаларга эметип кетет. Менде бир пример бар да. Биз Ошто бир эже менен жолугуп, 4-чү стадия паллиативдик деп эметип жүрбөйбүзбү иштеп. Ошондо сол эмчегинде уже 4-чү стадия болуп калган аял, уже операцияга мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Ал кишинин диабети бар экен дагы. Кардиологко, постоянно дайыма кардиологко келишкен. Эми ошол кардиолог кантип көргөн жок, мен таң калам. Анткени жүрөк дагы сол жакта да,
жүрөктү угуш үчүн белине чейин чечинтип караш керек да. Эмне үчүн ошону бир жүрөктү карап, эмчекти карабай койгонуна таң калам да. Мындай көрүнүштөр көп эле болот. Чынында эле бул кайдыгердик мамиле, бул деген вообще болбош керек мындай. Мен ойлойм, аял бир жолу өзгөчө возрастта өйдөрөөк болгон аялдардын пальпация молочной железы деген бул сөзсүз түрдө физикалык изилдөөгө обязательныйга кириш керек дагы. Ошолго бирок азыр буюрса ошол жакшы иштер бар. Жанагындай бизде форма бар да, регистрация формасычы. Бул ошол боюнча отчет берет биринчи первичкадагылар. Анан ал жерде жазылып турат: клиническая пальпация молочных желез жасалганбы, жасалган эмеспи деген кирди индикаторгачы. Эгер кирилбесе, анда акчасынан кыскартылат да. Ошондуктан киргизиш үчүн алар аны жасаш керек да. Ошол система болуп, Кудай буюрса, кирип атат. Эми жакында кирип неме кылып атышат. Вот биздин немеде, коңшу Казакстанда жакшы эме бар да, бир ошону дагы биз эме кылсак болот. Аларда деген үй бүлөлүк врачтарда, анан поликлиникада эми адистигине сөзсүз эле маммолог эмес. Кайсы врач биринчи эме залал ишикти биринчи тапса, майнасына премия катары акча кошулат да. Ошондо кызыктар болот экен адистерчи. Бул эме да, алар допустим өзүнүн эмесин карап атканда немени дагы сурайт да, жанагы аялдардын симптомдору барбы жокпу. Анан неме пайда болот экен да, заинтересованность пайда болот экен. Анан ал уже туура пальпация кылышты үйрөнгүсү келет дагы, туура пальпациядан дагы немеси зависит. Ал, допустим, жок дегенде эмчек безинин залал ишигине финансовое стимулирование болуп турбай алар. Ушундай кылганда аларда неме болот. Булар ушундай эме кылат дагы, аларда онлайн даже немелери бар. Алар постоянно, допустим, Казакстанда бир сайттары бар. Бизде эми алар менен бир жылда жок дегенде 2-3 жолу жолугушуп эме кылып турабыз. Пикир алмашып, тажрыйба алмашып. Эмне дегенде биздин могу түштүк, Казакстан түштүк жагы бизге көп келет. Анан кийин алардан биз угуп калабыз, аларда мындай жаңы неме пайда болуптур дегенде, алардан эми Казакстан жакын эле да. 1-2 күнгө барып туруп, аларда эмне жаңылык бар билип келип, өзүбүздүн жана мен даже казакстандык маммологдордун сайтында дагы WhatsApp группасында турам. Эми мындай жаңы методдорду неме кылып турабыз да. Аларда булар жанагы премировать эткенден башка дагы еще дагы штрафовать эткен дагы немелери бар да. Если ошол участокто иштеген врач кеч аныктап калган болсо, штрафовать этет. Ошон үчүн аларга мындай неме да, мындай финансылык жактан кызыкчылык бар да неме кылганга. Эми жанагы аппараттар боюнча неме кылсак, биз мына 10 жылдан бери күрөшүп атып, бул аябай эме несте талай күлөжө жакшы билет. Цифровой маммограф деп, мына цифровой маммографтын уже бизге койдук деп сүйүнүп атсак, уже илим алга кетти дагы, азыр уже жаңы аппарат чыкты. Азыр томосинтез деген чыккан, ал маммографтан дагы аябай жакшы. Эми сиз неме кыласыз, ал жерде деген Казакстанда бар, биздин кээ бир немелер оорулар сурап калат, неме кылганда мен ошо акчаңар болсо, эме шартыңар болсо барып неме кылгыла деп. Азыр эме жабылып калбадыбы? Бул жыл башында барып өтүп келген кишилер болду, аябай жакшы да. Алардын томосинтез алсак бар, вообще. Мен ал жөн бул суроону көтөргөм биздин сурапчы биздин эксперттерден, чет өлкөлүк эксперттерден. Алар айтат: эми силердин экономика жагыңардан кыйналып турбайсыңар, силерге эртерээк го дейт. Анткени ал кыйбат. Жок дегенде эме сонарик маммографты иштеткилечи, анан көрөлү деп. Жакшы. Мына азыр коронавирустун күндөн күнгө мындай катталып көп болуп жаткан учуру, пандемия шартында мындай ушул эмчегинен эмчек бези бар ооруган, жабыркаган жарандар үчүн, бейтаптар үчүн эмне, кандай бир эрежелер сакташ керекпи, же болбосо анткени негизи эле рак оорусу менен ооругандардын да ковидко чалдыгуу мүмкүнчүлүгү жогору да, бул багытта эмне деп айтасыздар? Кандай кеңештерди бересиздер? Азыркы кезде пандемия убагында химия алып аткан оорулар болсо, булардын деген иммундук системасы неме болот да, жабыркайт. Ошон үчүн аларды деген жакындары неме кылыш керек, сакташ керек. Жанагы эле башка кишилерди эле неме кылгандай, бирок булардын деген химиотерапия алып атканда иммунитет түшөт деген сөз бар го. Ошол
алар неме болот да, более подвержены. Алардын иммунитети слабый болгон үчүн алар ооруп калат. Ошон үчүн изоляцияны сакташ керек. Үйүндө деле аракет кылыш керек. Бир туугандары отдельный комната кылып, жаш балдар менен контакт кылдырбай, же болбосо жанагындай сыртка чыгып келгенде алар мындай эми сол кишиге караганда мындай чуть-чуть немеси аяу мамиле назик болуп калышат да булар өтө. Аларга деген эмне дегенде, если ушундай ооруп аткан неме болсо, алардын немеси клиникасы оорураак болуп калышы мүмкүн. Сопутствующий оорулары эми азыр элдин баары эле революцияга чейин бардыгы эле пульмонолог болуп калбады беле. Бардыгы билет протоколду. Бирок жанагы онкологиялык оорулар менен жабыркаган оорулардын өздөрүнүн өзгөчөлүгү болот да. Ооруп аткан кезде коронавирус ковид болуп калса, анда деген ал биринчи коронавирусту дарылайт да, андан кийин 2 жумадан кийин айыккандан кийин онкологияда протокол боюнча уже өзүнүн залалчылыгын неме кылат. Талагүл Сабырбековна, сиз дагы бул багытта ушул пандемия болуп жаткан шартта, ушу ковидтин учурлары көп болуп жаткан учурда кээ бирлери бир витаминдерди кабыл алса, дагы бири антибиотиктерди, дагы үчүнчүсү вируска каршы дары дармектерди да колдонуп ичип аткандар көп азыр. Баардыгы эле менин коллегаларымдай болуп, бул эң мындай жаңы оору болгон үчүн чынында эле биз көп бир жагынан корктук. Коркуу эмеси аябай эле болду. Анткени сен билбейсиң да бул сенин бул эмне экенинчи, кандай каяка буруп кетет, эмне үчүн бирөөлөр жеңил сезет, эмне үчүн бирөөлөр катуу ооруйт. Мен абдан көп литератураны окуп чыктым ушундачы. Бүт протоколдорду кандай гана болсо ошолордун. Анан айтыш керек, биздин адистер дайыма окуп эле да, окуп эле аттык. Кошо алар менен мен кошулуп вебинарларда азыр дагы окуп атышат да. Протоколдун артынан жаңы протокол болуп атты. Ар биринде болсо тим эле бир вирус менен чекелер кызармача чабышып атып, анткени маалыматтар түрлүү болуп келип атты да. Бул маалымат келет, тияктан келет, бардык жактан. Бул цунамидей эле болду. Протоколдор аралашып кетти да. Тим эле азыр ушул туурабы? Негизи биз эмнеге көңүл бурушубуз керек азыр? Биз эң биринчиден коркпош керек. Биз мурункуга караганда бул ооруну уже билип калдык. Көбүнчөсү мындан өттү, башынан өттү, опыт пайда болду да. Эң биринчиден ар бир адам эгер даже температура болуп же өзүнүн слабость болуп калса, мен өзүмдүн туугандарымды да ошентип алдым да. Чек-лист кылабыз. Чек-лист деген бул эмне? Бул кагазга жазасың. Кайсы күнү эң биринчи эмең пайда болду, да? Симптом пайда болду. Анын ичинде температура, жөтөл, жанагындай сатурация, сөзсүз түрдө. Эгер колуңда пульсоксиметр болбосо, азыр телефондордо приложениялар бар. Ошол сатурация, пульс ты жазыш керек дагы, прям жазып туруш керек. Күн сайын эмне болуп атасың депчи. По часам жазса? Да. Жок деген мен үйрөттүм, күнүнө 4 же болбосо 5 маал жазып. Ансыз мен айттым, мен силерге жооп бербейм дедим. Мага жазып тургула депчи. Ошондо жазганда сиз көрөсүз. Эгер мүмкүн температура абдан бийик, мүмкүн өзүңдү тим эле мясорубкадан өткөзгөндөй сезимдер пайда болот да. Денең оорупчу, бирок сатурация нормада болсо, эчтекеден коркпош керек. А эгер сатурация ылдыйлап баштаса, демек жанагындай ар кандай дары дармектерди азыр алып ичүүнүн кажети жок экен да. Бир гана парацетамол бар, башка эч нерсени кереги жок. Рахмат, урматтуу радио угуучулар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө эмчектен рак оорусу, аны алдын алуу жолдору тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын меймандары маммология борборунун маммолог дарыгер Ибрагим Алиев, ошондой эле Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талагүл Сабырбекова катышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.